Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Менин аты жөнүм Нурсултан Нурланов. Мен азыр Калга Киев жана Киев көчөлөрүнүн кесилишинде турам. Ушундай жөө өтмө менен эле басып келе жатсаң, ушундай темирге келип урунасың. Азыркы учурда Борбор шаарыбызда мыйзамсыз курулуштар сүрүлүп алуу иштери жүрүп жатат. Бул дагы мыйзамдуу же мыйзамсызбы азырынча билбейбиз, бирок алдыңкы мүнөттөрдө билүүгө аракет жасайбыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул курулуш жөө жүргүнчүлөргө бир топ эле ыңгайсыздык жаратууда. Мисалы, эки адам бул жактан келип, эки адам бул жактан келгенде жолго батпай кысылышып өткөнүн байкасак болот. Борборубуздун чок ортосунда жайгашкан көпчүлүк жарандарыбыз басып өтүүчү бул көчөдөгү жөө өтмөнүн тардыгы боюнча шаар тургундарынан сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Бул жөө өтмөдөн канча жол өтөсүң күнүндө? Күнүгө өтөсүңбү же? Каждый день өтөм, автошколадан келип, колледжге барып атканда бул жерден всегда өтөм. Ыңгайсыздык жаратабы ушул кенен болуп келип туруп, могул жерден таарып кетип атат да жол. Ооба, аябай ыңгайсыз болот, когда өтүп атканда эки жактан эки адамдар басып калганда кысылып калат. Анан кээде компания менен да өтүшөт да, достор болуп чогуу басып атканда 4-5 адам чогуу өтүп атканда уже өтүш кысылып калат да. Сарканасың, өткөндөн бул жакка өткөндөн. Ооба, ушундай. Күнүгө эле өтөсү. Өтүп атканда тоскоолдук жаратабы бул жактан адамдар келе атканда кысылышып? Ооба, жаратат. Алдыда келе жаткан жолдо астыбызда бирөө чыгып калса, аны менен өтчү убакта кысылуу болуп калат. Азыр биз деген бул имараттын ээсине кантип барабыз, ичине кантип киребиз билбей атабыз. Азыр биз менен жүрсөңүздөр, байкайбыз. Бул жакта адам жашабайт окшойт. Дарбазасындагы тартып койсоңуздар, өйдө аябай бийик, эч нерсе көрүнбөй турган кылып тосуп койгон экен. Арт жагын көрөлүчү. Бул жагы болсо башка имарат болуп кетет экен, Мынакей, көрүүчүлөр, бул жагы дагы бир нерселер менен тосулган. Дарбазасы болсо бек, биз болсо кайсы жерден байланышарыбызды билбей жатабыз. Дарбазасын ашып өтөйүн десең бийик экен. Бирок биз бул имаратты дарбазанын астынан көрүүгө аракет жасап көрдүк. Түбүнөн кандай имарат экенин байкайлычы. Дарбазанын астынан караганда ушундай жөнөкөй эле үй экен. Алдынан унааны байкасак болот. Бирок эмнеге ушунча бийик дарбаза менен жашырынган экени бизге табышмак болду. Мына ушундай ардактуу көрүүчүлөр, биз болсо бүгүн иликтейин деп аракет жасадык. Бирок ичине кире албай койгон учурубуз, дагы кийинки бөлүктөрдө ичин ачтырып, же эшик ачылган убакта келип сиздерге көрсөтүп берүүгө аракет жасайбыз. Мына ушундай эле келип туруп, анан моундай кенен жолго чыгып кетсе болот.